Башкы прокуратуранын жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиевага карата кылмыш ишин козгоо тууралуу сунуштамасы соттор кеңешинин алдындагы тартип комиссиясына келип түштү. Бул туурасында аталган комиссиянын маалымат кызматы билдирди. Сунуштама 29 декабрда жиберилген. Учурда ал материал таанышуу стадиясында турат. Качан каралары азырынча белгисиз. Буга чейин УКМК төрагасы маалымат жыйынында жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева жакында кармала турганын айткан. Ал үчүн башкы прокуратура аркылуу тартип комиссиясынын макулдугу суралары белгиленген. Атайын кызмат жергиликтүү сот автоматташтырылган маалыматтык системаны ишке киргизүүдөгү коррупция фактысы боюнча жогорку соттун кызмат адамдарына иш козгогон. УКМК төрагасы бул ишке Калиеванын да тиешеси бар экенин айтууда. Өз кезегинде жогорку сот Гүлбара Калиеванын аталган ишке тиешеси жок деген билдирүү тараткан. Коронавируска каршы ыкчам штабтын маалыматына караганда 30 декабрга карата Кыргызстанда коронавируска кабылган 189 адам жаңыдан катталды. Алардын басымдуу бөлүгү Бишкек шаарында жана Чүй облусунда, Ысык көл облусунда 24 адам, Ош облусунда 13, Жалал Абад облусунда 10, Баткенде 8, Нарын менен Таласта 3төн адам ооруга кабылганын лабораториялык иликтөөлөрдө тастыкталды. Ушуну менен марттан бери ооруга чалдыккандардын жалпы саны 80 миңден ашты. Акыркы суткада оорудан 290 адам сакайып чыкты. Коронавирус илдетин жеңгендердин жалпы саны 75.624 адам. Илдеттен 1354 адам көз жумду. Ушул тапта бейтапканаларда 1165 адам дарыланып жатат. Анын ичинен 14 кишинин абалы канааттандырарлык. Бул тапта 313 адам оор абалда жана 55 кишинин абалы өтө оор деп бааланууда. Вирусту аныктаган тест тапшырбай өз алдынча дарылангандарды кошкондо илдетке чалдыккандар мындан бир топ көп болушу мүмкүн экенин айрым дарыгерлер айтып келишет. Мектеп программасына жыныстык маданият сабагын киргизүү керек. Бул туурасында социалдык блокту тескеген вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева өкмөттө үй бүлөлүк зомбулукка каршы күрөшүү жана алдын алуу маселеси боюнча кеңешмеде билдирди. Ал үй бүлөлүк зомбулуктун алдын алуу маселесин комплекстүү кароо зарыл экенин белгилеген. Ошол эле учурда мектеп программасына жыныстык маданият сабагын киргизүү зарыл. Жаш муун туура маалымат алуу абзел. Интернет айдыгында маалыматтарды ылгап көрсөтүү мүмкүн болбогондуктан 15 жаштагы өспүрүм порнографиялык материалдарды ачык эле көрө алат. Ушул маселени чечүү керек, деди Сурабалдиева. Ошондой эле ал интернет баарына тегиз жеткиликтүү болгондуктан ишенимсиз булактардан ар кандай багыттагы маалыматтар тарап жатканын кошумчалады. Президентке талапкер Рашид Тагаев жарыштан чыкканын жарыялады. 30 декабрда ал социалдык түйүндөр аркылуу шайлоочуларына кайрылуу жолдоп, талапкерликти мындан аркы күрөшүүгө мүмкүнчүлүк бербеген жеке ишенимдерге байланыштуу токтотууга мажбур болгонун билдирди. Тагаев өз кайрылуусунда жалпы абал турукташканда баштаган ишин улантаарына үмүттөнөрүн белгиледи. 62 жаштагы коомдук жана саясий ишмер Тагаев көп жылдар бою милиция системасында иштеген. 2005-2010 жылдары жогорку кеңештин 2 чакырылышында депутат болгон. 2021 жылдын 10 январында Кыргызстанда мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо өтөт. Тагаев президентке ат салышып жаткан 18 талапкердин бири. 29 декабрда ал талапкерлердин коомдук телерадио корпорациясынын эфириндеги теледебатына бармак, бирок бул көрсөтүүгө катышкан жок. 30 декабрдан баштап 2021 жылдын 1 январына чейин ички иштер органдарынын кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иштейт. Бүгүн жаңы жылга карата коомдук тартипти жана жарандардын коопсуздугун камсыздоо максатында Бишкектеги эски аянтта милициянын гарнизондук саптык кароосу болду. Жаңы жыл майрамдарынын алдында ички иштер министрлигинин шаарда жана аймактарда эл көп чогулган жайларда, соода түйүндөрүндө коопсуздук чараларын күчөтүп, мамлекеттик, жеке жана өзгөчө маанилүү объектилерди кайтарууну күчөтөт. Андан сырткары жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоого көңүл бурулат. Күн-түн нөөмөт киргизилип, күчөтүлгөн ыкчам тергөө топторунун иши камсыздалды.
Маданият, маалымат жана туризм министрлиги фонограмма жөнүндө мыйзам долбоорун талкуулады. Ага министр Нуржигит Кадырбеков, композиторлор союзунун төрагасы Турдубек Чокуев, музыка чөйрөсүнүн өкүлдөрү катышты. Жыйында фонограмма жөнүндө мыйзам так аткарылбай жатканы, маданий иш-чараларда ыгы жок колдонулуп жаткан фонограммалар тууралуу маселе көтөрүлдү. Ошондой эле эстрада багыты боюнча чет элдин тажрыйбаларын колдонуу, өсүп келе жаткан кадрларды окутуу, эстрадалык оркестрлерди көбөйтүү, чыгармачылык деңгээлди көтөрүү жана аранжировка маселелери талкууланды. Мындан тышкары фонограмма жөнүндөгү мыйзамга толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү маселеси көтөрүлүп, ырчылыктын кесипкөй деңгээлин жогорулатуу демилгеси айтылды. Аталган мыйзамдын негизинде жакынкы аралыкта Маданият, маалымат жана туризм министрлиги тарабынан мамлекеттик маданий мекемелерде фонограмма менен концерт берүүгө тыюу салган буйрук чыгаары кабарланды.